Birinci bulardan stratejik maksatları bu anklav Varukka koridor alış. Biz için silo dostluk en stratejik manisi oşol koridorga jol berбей turgаны. Камча Кылышбаев сөзү келип айтылганда даже суроо да берген эмеспиз. Анан бүгүн эми 2 күн уктап келип алып, анан мындай деп айткан, бул туура эмес, бул мындай болуп калган, мындай болуп калган деген туура эмес деген, бул мамлекеттин ортосундагы жакшы сөзгө алып келбейт да болчу. Бул келишим мөөнөтү жок, кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп мындай айтканда чекит коюлуп атат да. Чек ара чечилип атканда ал жерде эч качан уткандагы, утулгандагы болбойт. Айласы ала албай жүргөн жер биздин Чоңолай районуна өтүптүр. Унжу булак деген жер, Карасай деген жер ушул 1,5 мың гектар өтүптүр. А нейтральный болгон жерди любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Толук кандуу жолу бар. Буга чейин биздин тарыхка көз чаптыра турган болсок, канча президент бизде болуп өттү. Бирок бир дагы президент ошол саясий чечкиндүүлүккө барып, ошол чек ара маселесин чечүүнү алдына койгон жок да. Керек болсо ушу комиссияны, иштеген комиссиянын баалап туруп, ратификация бүткөндөн кийин анча-мынча бир сыйлыкка көрсөтүп коюш дагы керек. Ошол жерден жанакы бир анара эже деген достук айылында айтып атат. Бизге согуштун кереги жок. Биз өлкөгө, биз бийликке ишенебиз, биз көчөбүз деп атат. Достукту анан жана 14,5 мың гектар жерибизди бере турган болсок, бул эмеге окшошуп калат. Согушта жеңилип Кыргызстан контрибуция төлөп аткандай болуп, ошого окшошуп калат. Акыркы 7 күндө менин шайлоочуларым жалпы эле коом соцсеттер аркылуу менен аял каттуу талап кылып аттылар. Кыргыз-Тажик чекарасы боюнча өзүңүздүн позицияңызды билдирип коюңуз деп. Ошондуктан азыр мен өзүмдүн жарандык, аксакалдык, депутаттык парызымды аткарып, мен ушул вопрос боюнча, маселе боюнча позициямды билдирип койгонго уруксат этиңиздер. Биздин Кыргызстаныбыз бир жагынан ата-бабаларыбыздан калган мурас болгон болсо, экинчи жагынан келечектеги муундардан алган карыз бул. Ошондуктан ата-бабаларыбыздан калган мурасты сактап, төкпөй чачпай, келечектеги мурастарга, келечектеги муундарга өткөрүп бериш бул биздин парызыбыз. Азыр эми мен ушул 7 күндөн бери эчтекени сүйлөбөй, эчтеке чыкпай, болгон материалдарды биринчи отделден алып, ошону толугу менен аябай внимательно карап чыктым. Ошонун негизинде мындай деген жыйынтыктарга келдим. Келишим чек ара жөнүндө, Кыргыз-Тажик чекарасы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимде, проектисинде 12-чи беренесинде мындай деп турат, орус тилинде. Настоящий договор является бессрочным и не подлежит денонсации деп. Бул деген кыргызча айтканда, бул келишим мөөнөтү жок, кайра кароого мүмкүнчүлүк жок деп мындай айтканда чекит коюлуп атат да, вообще запрет коюлуп атат. Тажиктер бул формулировка келгенин бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу. Ал кандай максаттар стратегиялык? СССРден баштап эле, СССР малынан баштап эле биринчи булардын стратегиялык максаттары бул анклав
Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Анын СССРден баштап ар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Ошол коридорду алыптырлар. Ал эми азырынча транспортный коридор алыптырлар. Ал эми окончательный, толук кандуу Варухту өздөрүнүн территориясына бириктириш үчүн бир эле кадам калыптыр. Ал кадамды алар качан жасайт, бул только вакыт көргөзөт. Мен эмнени айткым келет? Ошол канча жылдан бери ошол, значит, коридорго тоскоолдук кылып турган эки эле тоскоолдук болчу. Биринчиси село Достук айылы. Экинчиси Ходжала, Аксай, Варух деген участок, ошол жолдун участогу бизге караштуудагы именно ошол тоскоолдук турган. Эки тоскоол болгон да. Азыр эми бул келишим боюнча Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны, ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип ататтар алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып, ошол жолдон качыш үчүн булар Дача, Капчыгай жолуну сурап ататтар. Ошону анан кийин нейтральный кылып ататтар. Нейтральный кылганда дагы ошол не только жол нейтральный эмес. Ошол жолдун астындагы жолдун бияга 15 метр, жолдун өзү 10 метр, мындайча айтканда 40 метр шириной жердин асты дагы нейтральный болуп эсептелип калып атат. А нейтральный деген бул эмне деген? Бул сеники да эмес, меники да эмес деген. Эгер, например, жолдун өзүн эле нейтральный кылганда, а жер өзү биздин жакта Кыргызстандын эсебинде калганда башкача болмок. А так бул жер дагы кетип атат, жол дагы кетип атат. А нейтральный болгон жерди любой время ким күчтүү болсо тартып алганга укугу бар. Толук кандуу жолу бар. Ошондуктан бул жагынан дагы булар уже мындайча айтканда фактически коридор уже биз өздөрүнө ачып алып атат бул келишим менен. Эми дагы мунун ордуга бизге якобы жол берип атат, ошондой эле нейтральный Миңөрүк Самаркандек деген 3 километр. Бул жерде биз алданып калып атабыз да. Себеби деген 2003-2004 жылдары тажиктер Айгүлташ, Канибадам деген электролеп өткөргөндөр. Ошол электролепти өткөргөнгө биздин Баткен районунун территориясынан 104 гектар жер ошолорго өткөрүлүп берген. Колдонушка. Ошонун ордуна компенсациясыга булар ошол вакта жанагы Миңөрүк Самаркандек жолуну бизге бериш керек болчу. Акылдык ошондой болгон. Биз ошол келишимдер менен ратификация кылып, Бакиев кол коюп, вернее Акаев кол коюп, полностью ратификация кылганда тажик тарабы ратификация кылбай койгон. Ошондо мен 2005 жылы революциядан кийин курултайда губернатор болуп шайланып келгенде мен биринчи кезекте ошол жолго көңүлүмдү бургам. Себеби ал биз үчүн өтө маанилүү болчу. Себеби биз транспорттук көз карандыда болчубуз тажиктерден ошол кезде. Ошондуктан мен барганда ал жерде жаңы ратификация кылбаганыга аз келгенсип, ошол жерлерди бүт тажик дарандарга жерлерди берип койгон экен.
Анан ал жарандары болсо бизден компенсация талап кыла баштаган. А биз болсо ээс менен сүйлөшүп туруп, ошол жолду куруш үчүн, эстакада куруш үчүн 6 миллион еврога макулдашуу болуп, алар уже акчасын бөлүп берген болчу. Ошондо мен ошол 6 миллиондун жарымынан көп эле ошол компенсация кетип калмак. Мындайча айтканда, жолду куруш мүмкүнчүлүк жок болуп калган ошол момент. Ошондон анан мен ээс менен сүйлөшүп туруп, 10 миллион евро бөлдүрүп, айланма башка жолду салдыра баштаган. Ошол проектini түздүрүп. Ал Төрткүл суу сактагычы, Көкташ айылы, Көкташтан айылы андан нары Головнойго барып, Головнойдон Аксайга өтүп, Аксайдан Рават деген айылга өтүп келчү, ошондой проект мененче ошондой жол болчу. Аны бирок мен 2007-2008 жылы уже губернаторлуктан кетип калгандан кийин ошол жолду сала баштагандар. Бирок Минтранс ошол Көкташка чейин жеткенден кийин нарака Головной проект менен Головной жака жолду салыштын ордуна жана 4 көчөгө буруп жүгөргөндөр. Ал жер тупик болчу, эч кандай жол жок болчу. Бир 10го жакын үйдү, огороддорду бузуп, ошол жолду сала баштаган. Ошондо анан кийин 4 көчө проблемасы пайда болгон. Тажиктер ага тоскоолдук кылып, талашып тартышып жатып, анан кийин өзүңөр жакшы билгендей, Мадумаров барып туруп, анан кийин ошол келишим түзүп, ал жерде арендага алып, ошондон анан кийин ошол 4 көчө тажиктердики болуп эсептелип калган. Ташиев ошону айтып атат, жанагы 4 көчө жөнүндө айтып атканда. Оюңузду бүтүрүп алыңыздар. Кошуп берип коебуз. Жок, 5 мүнөттөн эмес 10 мүнөт сурабадым беле. 10 мүнөт сураган белем. Мен 10 мүнөт сурабадым ба? 10 мүнөт сүйлөдүңүз. Эме болсо дагы немени мен бүтүрүп коеюнчу, бул өтө маанилүү да. Мага убакыт бергилечи мындай эле, бош эле. 1 минут. Голоско коюңуздарчы. Мен ушуну бүтүрүп коеюн. Себеби деген мен берди айтпасам бар бир эле сыртка чыгып туруп интервью берем да. Айтам да мунун бардыгын. Анан көрөм о жерде. Рашидович, 1 минутуңуз бар. Оюңузду жыйынтыктаңыз. Жок, мен азыр только баштадым. Биринчи гана только бир проблеманы эле баштадым. Анан 2 проблемасы бар. 2 стратегиялык маселе бар. Аны эгер мага жөн эле суранып кетем, добушко коюп коюңузчу, мага мындай эркин эле эме бериңиздерчи, мен сүйлөп алайын ушуну, баарын айтып алайын. Алдыда ал маселе Бул деген көтөрүлөт өтө да, маанилүү нерсе. Рашидович. Бул деген Ошондо биздин сүйлөйсүз. чынын айтканда биздин эгемендүүлүгүбүз жөнүндө сөз болуп атат. Анан кийин Лейлек району сүлүктүү ал жагы полностью анклав болуп калыш акыбалга келип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул территориальный целостность биздин улуттук коопсуздугубуз жөнүндө сөз болуп атканда мага эркин эле сөз берип койгулачы. Мен шашпай айтып берейин бардыгын. Добушко коюңуздарчы. Да. Жок, мен 5 мүнөт жет. Мага эркин эле бериңиздер, мен айтып алайын бардыгын. Рахмат, Султанбай Абдрашитович. 1 Жок, минутуңуз мен дагы бул жер- кетти. Кийинки Ишеним фракциясынан Миргүл Мурзаковна келиңиздер. Султанбай Абдрашитович, убактын алып атасыз да, баарыбыздыкын. Добуш менен чечилди бул маселе. Урматтуу депутаттар, процедурный 5-чи микрофон. Рахмат Кажакулов, Бүтүн Кыргызстан. Уважаемый вице-спикер, прошу 10 минут фракции Бүтүн Кыргызстан дать для того, чтобы завершили выступление. Прошу поставить на голосование. 10 минут фракции. Урматтуу депутаттар, Гүл Ахматкуловнан сунуш түштү. 10 минут фракциянын убактысын Бүтүн Кыргызстандын Султанбай Абдрашитовичке берүү боюнча сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 51, каршы жок, баары 51, каталды 85, сунуш өттү. Султанбай Абдрашатович, сүйлөй бериңиз. Кыска айта турган болайын тез кылып. Ошону менен байланыштуу мен бүгүнкү күндө мындай сунуштарды айтып атамын да, эмеге. Село достукту биздин артыбызда Кыргызстанга калтырыш керек. Бул биздин стратегический биздин кызыкчылыгыбыз. Экинчиси участок село достуктан Достук, Аксай, Варух жолуну жаңы келишим түзүш керек, чтобы по беспрепятственном совместном использовании. Ошондон анткени действительно дорожный эме берилет, коридор берилет. Экинчи дагы эмне кандай сунушум бар? Мына 190ду 190го жерлерди алмаштырдык дейт. Аны бир эле параметр менен эме кылып койгондо аянтын эле келиштирип койгон. Мен сунуштап атам дагы шашпай туруп, анын сапатыны ошол алмаштырылган жерлердин, тажиктердин дагы, кыргыздардын дагы берилип алмашып аткан жерлерини сапатыны дагы анализдеп чыгыш керек. Андан тышкары ошол алмашып аткан участоктардын стратегиялык маанилүү жагындан караш керек. Ал эми миңөрүк болсо, бул бизге принципи бүгүнкү күндө ал маанилүү эмес. Стратегиялык бизге эч кандай кызыкчылыгы жок. Андан тышкары ал миңөрүктү биз талап кылсак дагы, жанагы биз берген 104 гектар жерди компенсациясыга ошол жерди сурасак болот. Ал эми жанагы 4 көчөнү аны действительно нейтральный кылып калтырса болот. Себеби деген бул эки жакка тең өтө маанилүү. Эми жанагы экинчи алардын максаты 91-90 жылдан бери эле Варух, Тажикстан, Варухтун атарабындагы Кыргызстанга караштуу 19 000 гектарды незаконный колдонуп келе жаткан. Ошонун эми эмесини бул проблема эмне деп негиздеп атат? Биз дейт, ошол населениебиз Варухка батпай атат дейт. Бул биздин проблема эмес да. Бул Тажикстандын таза ички проблемасы да. Анан кийин бул проблеманы тажиктер биздин территориябыздын эсебинен чечпеш керек да. Алар өздөрүнүн внутренний ресурстары менен чечиш керек. Ошондуктан буга отказ бериш керек да. Анын үстүнө эгер муну бере турган болсок, анан село достукту, анан жана 14,5 миң гектар жерибизди бере турган болсок, бул эмеге окшошуп калат. Согушта жеңилип Кыргызстан контрибуция төлөп аткандай болуп, ошого окшошуп калат биз. Эми дагы үчүнчү максатты айта турган болсок, это вот контроль над эмени, суудун үстүдөн. Тажиктер дайыма ошол сууду контроль кылганга, мана головной деген водоразделдин платинасыны ошол жерди контроль кылганга аракеттенип келатат. Биз осо жанагы ушул үчүнчү келишимдин негизинде биринчи берене менен головная плотина с 3 затворами, железобетонная плотина с 3 затворами, располагающая на реке Аксу, посередине которой проходит линия госграницы деп, граница такталып электе эле ошонун жарымын берип коюп атабыз. Бул биздин кызыкчылыкка, вообще стратегия кызыкчылыкка туура келбейт. Себеби деген биз эгер бөлүп берсек, наоборот, суудун атарадагы чыртачтактар андан бетер күчөйт, чечилбейт. Ошондуктан мунан баш тартып туруп, бул маселелерди бардыгын башкача чечиш керек. Менин заключениемде аягында жыйынтыгында эмнени айткым келет? Значит, биринчиден правовой жагын караш керек. Ушул концепцияны карап атканда. Анан ошол проблемаларды кантип чечиш керек экенине. Биринчиден, значит, жанагы руководство эткендей эле бир эле легитимный, жеке легитимный, толук кандуу легитимдүү бир эле документ бар. 92-94 жылдары түзүлгөн, СНГны түзгөндө ошол документ, аны бүт бардыгы президенттер, жогорку парламенттер барды ратификацияган. Экинчиси, бардыгы проблемаларды, жана стратегиялык биздин максаттарды тажиктердикине биздикин дагы совсем башкача чечсе болот. Дүйнө жүзүндө пайдаланып жүргөн практика бар. Бул деген жанагы особый режим функционирования приграничных территорий, анклавов деген бүт дүйнө жүзүндө колдонуп турган чоң практикасы бар, тажрыйбасы бар, ушундай метод бар. Ошого өтүш керек.
Эгерде сиздерге кызык болсо, ушул метод боюнча бунун негизги эмеси ошол приграничный территорияларды, анклавдарды, ошол жактагы территорияларды эки тараптын кызыкчылыгы совместный эксплуатация кылган бүт ресурстарды совместно колдонгонго жол ачкан ушундай метод бар. Ошону колдонсок деп. Менин позициям ушундай. Ошондуктан калганын эртең ратификацияга экинчи окууга келгенде урматтуу коллегалар сиздер чечесиздер, андан кийин президент чечет. Бирок мен ушундай мен өзүмдүн позициямды айтып койгон, бул менин парзым, депутаттык парзым, жарандык жана аксакалдык парзым деп эсептейм. Чоң рахмат. Азыркы биздин коллегабыз Султанбай Абдрашитович депутат катары ошол Баткенде убагында губернатор болуп иштеп келген адам катары албетте граница боюнча айтканга толук кандуу укугу бар, өзүнүн оюн билдирди. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Албетте бул маселе мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келаткан маселе эле. Албетте бул чек ара чечилип атканда ал жерде эч качан уткандагы, утулгандагы болбойт. Ал жерде биз бир жерди берсек, бир жерди алдык. Ошон үчүн мен ушул макулдашуудан өттү аталган мыйзам долбоору ратификацияга келет. Ошон үчүн ушул чек ара маселесине бир бүтүп бараткан жумушту бир этияттап, кылдат мамиле кылсак деп ошого чакырып кетер элем. Мына азыр Улан Бердибаевич жакшы сөз айтып кетти. Кече күнү добуш менен чечкенде ушул жерде келип Камчы Кылычбаев сөзү келип айтылганда даже суроо да берген эмеспиз. Анан бүгүн эми 2 күн уктап келип алып, анан мондай деп айткан, бул туура эмес, бул мындай болуп калган, мындай болуп калган деген туура эмес деген, бул мамлекеттин ортосундагы жакшы сөзгө алып келбейт да булчу. Ошондуктан азыр журналисттер да келип, массалык маалымат каражаттар келип да азыр ар биздин интервью сурашы мүмкүн. Ошондуктан биз азыр пока өзү келип айткан, ошондо мен муну детально бардыгын айтып берем деп айткан, ошого чейин сабыр кылып бардыгын. Бизге мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн толук сакталышы абзел. Бул керектүү нерсе. Бардыгы ушул жерде добуш берип колдогонбуз, ошол бойдон азыр биз позициябызды тайбашыбыз керек. Мен баарыбызга чыгып кетем, добушубузду, ошол берген добушубузду ээси болуп туралы. Азыр мына менин кесиптештерим жакшы оюн айтып кетишти. Чындыгында эки мамлекеттин талаш тартыштын ортосунда эч качан уткан же утпаган болбойт. Бүгүнкү күндө Кыргыз элинде дагы ушул чек ара боюнча наразычылыктарды, элде наразычылык болот. Албетте болот. Не дегенде элчиликте ар кандай сөздөр болот. Ошондой эле Тажикстан элинде дагы ушундай наразычылыктар болот. Эч качан мындай бирөө ушу же Тажикстан эли же Кыргызстан эли разы болуп эле ушунга отуруп калбайт. Ошондуктан мен чындыгын айтып кетейин. 4 жыл эл ушу комиссия кылган мээнетичи баалап коюшубуз керек. Мен ойлойм 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, ошондо баа беребиз ушу комиссиянын төрагасына, ушу комиссиянын мүчөлөрүнө. Мен ушу комиссияга чоң ыраазычылыкты айтам. Мен чындыгында мына өзүм жакын интервью бердим ушу чек аралардын чечилиши боюнча. Чек аралар чечилиш керек эле, мына чечилди. Баатырлык менен чечилди. 30 жылдан бери чечилбеген чек аралар мына чечилип, элдин өлүмү токтоду. Мына чек арасы жок, мамлекет жок. Мына биз эми чек арабызды тактадык, мына чындыгында мына мамлекет болдук, кыргыз мамлекети болдук. Ошондуктан мен бу өзүм дагы бир жолу айтып коеюн, жеке оюм, буга комментарий бербей эле койсо болот эч ким. Ошондуктан мен ойлойм, муногу керек болсо ушу комиссиянын иштеген комиссиянын баалап туруп, ратификация бүткөндөн кийин анча-мынча бир сыйлыкка көрсөтүп коюш дагы керек. Рахмат. Мына өзүңүздөр билгендей, бул чек ара маселеси мына акыркы 4 жылда эле жаралып калган жок да. Бул биздин 30 жылдан бери келе жаткан маселе болчу да. Буга чейин биздин тарыхка көз чаптыра турган болсок, канча президент бизде болуп өттү.
Бирок бир дагы президент ушул саясий чечкиндүүлүккө барып, ошол чек ара маселесин чечүүнү алдына койгон жок да. Кайдыгерлик менен, керек болсо элине кыянатчылык деп айтсак да болот да. Кандайдыр бир чек ара конфликттери боло турган болсо, ошол жердеги конфликттерди эптеп чечип коюу менен өз мөөнөтү бүткөнгө чейин тынч жашоону каалап келишти. А бирок мына азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол болуп аткан чек ара көйгөйүнүн түп тамырынан бери чечип салуу максатында мына Камчыбек Кыдыршаевичке ушул чек ара маселесин чечүүнү тапшырма берди. Мына сиздер менен баарыбыз күбө болдук. Чек ара маселеси чечилди. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө коомдо ар кандай сөздөр болуп атат. Бирок ошол чек араны барып чечүү, ушундай бир макулдашууга алып келүү, эки өлкөнүн кызыкчылыгын коргоп, бул өзү чоң маселе. Ошондуктан биз ыраазычылык билдирели. Лейлектин ошол Баткен облусунун өкүлү катары айтат элем, биздин элге эң биринчи кезекте ошол тынчтык керек, ошондой эле стабилдүүлүк керек. Мындан кийин биз ушул Баткенде дайыма бир көйгөй болуп келгенде, дайымачы ушу чек ара маселеси, чек араны чечүү деген ошол суроону алып таштап, мындан кийин биз өнүгүүнүн жаңы этабына, Баткенди экономикалык жактан, социалдык жактан жана башка өнүгүүгө карай жаңы позитив менен кадам таштайлы. Ошондуктан баарыңыздарды болуп аткан ушул чек ара маселесинин ушул жылы болгон жаңылыктардын эң жакшы жаңылык деп кабыл алууну айтат элем. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана анын өкмөтү 7-чи чакырылыш депутаттары менен ушу акыркы 4 жылда Кыргызга өтө таасир бере турган, тарыхта кыла турган чечимдерди кабыл алганбыз. Алардын биринчиси бул Кыргыз-Өзбек чек арасы. Экинчиси кум төрдү мамлекетке алуу. Үчүнчү кыргыз тилин ушул жерден кабыл алып берип, мына баарыбыз кыргызча сүйлөп, бүт документтер кыргызча сүйлөп калдык. Өткөн жылдары мен атайын ушул Лейлек районунда чек ара барып көрүп келейинчи деп Оштон чыгып, ноокат аралап, Арка, Борбордук, Центральный, Максат бүт 4 көчөдөн өйдө кыдырып келгем. Жалгыз өзүм барайын, чечкимди кошпой деп. Ноокат жолу жалгыз гана оштуктарга же ноокаттыктарга эмес, Кыргызстан эмес, ал Баткенге керек жол экенин ошондо түшүндүм мен. Бүткүл Жалал Абад, Ош баары тең ноокат басып отуруп Баткенге барат экен. Ошол жердеги элдерден мен губернатор болуп турганда, Каркырада начальник болуп турган, погранзаставанын начальниги ошол жерден начальник экен, ошол мага айтты. Балбак байке, муну кантип чечебиз мен билбейм деди ошондо. Мен өз көзүм менен көрдүм шахматный порядокто үйлөрдү. Мына желектей турган жерде тажиктин солдаттары турса, кыргыздар ушул жерден барып ошону сүйлөшүп атышты. Бул кандай жол менен чечилет, мен ошондо келгем, кантип чечет экен, кандай чечилет экен деп. Элдер менен сүйлөшүп, ошол жердеги элдер айткан мага. Барып президентке, жогорку кеңешке айта баргыла, 1-2 жылдын ичинде чечсеңер, чечтиңер, четпесеңер, анда бул жактын баары менен согушуп жүрүп отурабыз. Азыркы бийликтин, Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевичтин жана жогорку кеңештин депутаттары тарыхый миссиянын алдында турабыз. Биз кызыл китебибизди алышыбыз керек, Кыргыз Республикасы. Биз азыр толук эмес, граница чечилбеген бир өлкөбүз. Мына акыркы этап келет, колубузга биздин элдин тили менен айткандай кызыл китебибизди алабыз, Кудай буйрса. Ошол кызыл китебибизди алып алып толук өлкө болобуз. Мына биздин фракцияда барып келген бир жолу, ошол жакка ынтымак фракциясы. Барып өз көзүңүздөр менен көрүп келиңиздер, урматтуу депутаттар, элди угуп келиңиздер барып. Ошол жерден жанакы бир Анара эже деген достук айылында айтып атат. Бизге согуштун кереги жок. Биз өлкөгө, биз бийликке ишенебиз, биз көчөбүз деп атат. Тарыхта биринчи жолу Жетегүздөн шейит келди. Жетегүздөн шейит келди биринчи жолу. Ошол жерден Жетегүздөгү ата эненин ыйлаганын угуп мен ошол жерден сүйлөй албай койдум. Бардым мен ошол жерге. Ар бир областка шейит келди тарыхта биринчи жолу. Башка мурунда согушта курман болгондор болгон, ошон үчүн бул тарыхый миссия кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн өз эмес. Ошон үчүн келе жаткан чек ара маселесин колдоп бериңиздер суранам. Рахмат. Эми чындыгында урматтуу депутаттар, мамлекет, кыргыз мамлекети баарыбызга керек, чындыгын айтканда. Бирок тынчтык, элдин арасында тынчылык, согуш болбостук бул андан дагы зарыл нерсе. Ошондуктан эми биз азыр цифраны айтпашыбыз керек. Мынча метр аяка кетти, мынча метр буяк кетти деп. Адыр бир
биз тынчылык мына тынчтык менен чечип алганыбызды мындай орус айтмакчы гордосту менен айтышыбыз керек. Мына мен мисалы азыр ошол Чоңолайдагы чечилген жерди айтсам, Чоңолайдын депутаты катары 1500 гектар жер эч айласы ала албай жүргөн жер биздин Чоңолай районуна өтүптүр. Унжу булак деген жер, Карасай деген жер ушул 1,5 мың гектар өтүптүр. Ошондуктан урматтуу туугандар, эми мунан бул жагы жакшы болсун. Мына мамлекет башчыбызга, президентке, айрыкча Камчыбек Кыдыршаевичке ушуну батырлык менен чечкенине биз баа берип, ушул рахматыбызды айтышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Рахмат сиздерге. Я тоже хотел высказаться по поводу наших границ с Таджикистаном. Дело в том, что я вырос в Лелеке, закончил школу в Лелеке, у меня отец работал первым секретарем. Я помню эти проблемы, когда он ездил на границу, на водозабор головной. Кто такой, что ночами они там эти проблемы решали. Я уже тогда повзрослел, и я спросил, говорю, почему столько проблем на этой границе? Он говорит, вода и земля – это самые большие ценности для народа. Но самая большая проблема – есть два народа. И два народа, которые между собой потом начинают за это воевать. Я спросил, это возможно закончить? Я, говорит, не знаю, но в ближайшие годы это сделать невозможно. И вот действительно вот исторический момент, то, что сумели с Таджикистаном сделать соглашение мирным путем, урегулировать этот вопрос, это действительно исторический факт. И самое главное, вот эти границы, которые пройдут процедуру ратификации с двух сторон, они будут признаны международным правом. И эти границы уже будут незыблемыми. Поэтому, я думаю, то, что сделала комиссия во главе с Камчыбеком Кыдыршаевичем, это действительно историческая миссия, которую они взяли на себя. Спасибо.